Саламатсыздарбы, мен атым Гүлүм Эркинбек кызы. 11 каналында эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырам. Алгач маанилүү жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстанда 18 апрелдеги селдин кесепеттеринен кийинки абал жалпысынан турукташып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал кабарлашты. Бирок жаан-чачынга байланыштуу кооптуу абал 24 апрелге чейин сакталат. Нөшөр жаандын айынан пайда болгон сел Чүй, Ош, Жалал-Абад областарында жол турак жайларды каптады. Ошто 20 бодо малды агызып кетти. Ал эми Чүй областында селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кече жамгырдын каттуу жаагандыгына байланыштуу Бурана дарыясы көтөрүлүп, Токмок-Кегети унаа жолунун 7-8 чакырымында сел жүргөн. Кегети айылында айрым үйлөрдү суу каптап кеткен. Кара-Ой айылынын четки көчөсүн Тоонун жылгасынын аккан суу каптаган. Жалпысынан Чүй районунда 30 гектар айдоо аянттын 8 турак үй, 1 унаа жолун сактап калган. Ал эми Ысык Ата районунда 17 гектар жүгөрү аянты 6 гектар бедени каптап кетти. Эң негизгиси адам өмүрүнө зыяндар болгон жок. Келиңиздер, эми мындай климат кайдан пайда болду жана кошуна өлкөлөргө кандай таасирин берип жатат? Буга кененирээк токтойлу. Жаан-чачынды Борбор Азияга Атлантикалык циклон алып келди. Циклондун көпчүлүк бөлүгү Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан орун алып, жаанды куюп жатат. Анын таасири кошуна жайгашкан Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына таасирин бербейт. Бул жерлерде температура көрсөткүчү 20-дан түшпөйт. Циклон Казакстанда күчүн жогото баштагандыктан жаан азаюуда. Эртең Астана жана Алматы шаарларында жаан себелип жаайт. Өзбекстанда болсо дагы эле чагылган ойноп турат. Жаан Фергана өрөөнүндө жана Ташкентте жаайт. Нукус өрөөнүндө күн ачык бойдон калат. Каспий деңизине жакын турган Түркмөнстандын кээ бир аймактарында жаан жааса, ал эми Даш-Огуз өрөөнүндө күн бүркөө бойдон калат. Борбор калаасы Ашхабадда асман ачык. Тажикстандагы жаан азая элек, ал бүгүн жана эртең да уланат. Эртең Душанбеде Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында жаан каттуу жаап, кечинде азаят. Кыргызстанда 21 апрель күнү Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлүүдө. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын айрым жерлерде каттуу жаайт. 22 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Аба ырайы күтүүсүздөн дагы эмнелерди даярдап турганын алдын ала 11 каналдан билип туруңуздар. Көрүшкөнчө.